Менин атым Каралтаев Шайлообек. 1989-жылы төрөлгөм. Мен өзү негизи тайтам уста болгон экен. Техникага аябай жакын болгон экен. Мен ошону тартып турдум да, тайкемдердин айтуу боюнчачы. Анан өзүм негизи бала кезимден эле техникага аябай кызыгам. Ушу жаңы окуп баштагандан бери айыркыч тракторго катуу кызыкчумун да. Анан анча мынча оңдоп калып жүрдүм. Эң биринчи жолу ушу 2019-жылы чакан трактор жасап чыккам. Жугилин тетиктеринен, моторунан, моз. Өзүңүздөр көргөн айылдан 6 чакырып сыртта турабыз сайлоодо. Бияка трактор келиши да кыйын. Огород айдайбыз биякта. Анан ошол муктаждыктан жасалган бул. Буга квадроциклди жасаганыма 1,5 ай убакыт кетти. Ушу кооздукка аябай кызыгам мурдатан эле. Бирдеке жазсам деле, бала кезимде эле велосипед тепсем деле кооздоп ушундай кылып өрчүмүн. Антеннан наклейка ушундайлар чаптап. Анан бул деле бая сулуулук жакшы го негизи, ошого кызыгам да мен. Анан бунун цветин деле баягы көк кылсамбы дедим, кара кылсамбы, ары кандан ушу кызыл жакшы экен да. Биздин жашылча жемишибиздин баары эле ылдый, бактын этегинде да, алыста. 600 метр. Кээде жана помидорго суу салып келесиң, же бир нар жак бер жакка барган ушул жерден кээде баскым келбейт. Анан ушуну жасагам да, барып келген. Анан жайлообуз бул жерде эле да. Мал салга барып келип турганга жакшы да, жумшак. Машинага караганда ыңгайлуу. Кичинекей жерди менен кете берет, тоо ташка жакшы да. Быйыл кышта жасадым буну. Запчастары бүт эле ушу жанагы таласты машина сойгон жерлерден алып келем. Металлом жерлерден таап, керектүүн таап алып келип жасадым. Ошо бүт эле бунуку деле ошо бүт эле Жугилиники. Бул чоң тракторду 2024 баштагам. Полный бир 2,5 айда бүттү. Бул мотор Жугилин мотору. Астыңкы дөңгөлөктөрү бүт жасалган да, бул чоң жанагы жип машинанын дөңгөлөктөрү. Бул астыңкы балка деп коет, бул деле ошо бүт Жугилин немелери. Тетиктеринен да шароюнан балка кылып жасагам. Бул кабина деле колго жасалган бүттүгү. Бул жана МТ-80 лабойлору. Бул капталдар жана оргстекло деп коет, Кытайдын кошодон жасалган. Аркаңкы дөңгөлөк болсо Сороктун дөңгөлөктөрү. Ортосу ГАЗ 53-түкү кезип жасалган, кыскартылган. Биринчи отуруп чертожун чийем, бүт эзептейм, анан кийин жасалат да. Жугилинин тетиктеринен жасаган себеби Жугилинин мотору биринчиден оңдогонго аябай жөнөкөй. Өзүм көп жасайм. Запчастар дагы арзан, бардык жерден табылат. Жөнөкөй да, чыгымы дагы аз. Бир техниканы жасаш үчүн эми далда чоң тракторума бир 2,5 ай убакыт кетти. Нолдон баштап жасагам да. Ченейсиң, бычасың, эзептейсиң, отуруп ошого эле убакыт көп кетип калат. Анын үстүндө да толук ага эми киришпейсиң да. Ортодон аркы-берки жумуштар болуп калат. Же болбосо бир жасап келатып бир жеринде жана акылың жетпей туруп калган убактар болот. Бул трактордун да өзүнүн жумушу бар. Кичинекей трактор, бул ушу алманын ичинде чөбүн чапканга да бунун жумушу. Бул эшиктин асты кенен кышында кар күрөйм, кый күрөйм, ошо майда чүйдө жумуштарды кылат бул. Моз Москвичтеки кыскартылып жасалган 70 стандартка түшөт. Коробка Жугилиники. Буда деле ошо мотоблоктун мотору турат. Бул косилканы ушу трактордуку да ошого жасаган. Бул чөп чабат. Жана айтып өттүм го башында ошо чөпкө деп. Ушуну жасагам, ротор деп коет, ушуну жасагам чөпкө. Чөп чабат да бул. Балам ушу экскаваторго аябай кызыгат да. Жанагындай сатып алып берем, пластмасс ончуп сындырып коет. Анан отуруп анан ушуну жасап берген. Өзү отуруп ойной берет ушуга. Идея билбейм, ушул отуруп эле оюма келет, анан жасап коем. Кээде жана бир илхом келген убакта жасалат да көбүнчө. Бир убакта.
Ушундан үні чыгып атат, келип атат, чык кылабыз. Эртең менен бир садикке ташыган бир машинабыз бар. Ошол салып кетет садиктерди. Түштө бирөө түшкү сменде алып барат да, ошо эртең менен садикте кеткендер кайра алып чыгат. Анан айылы болсо очереддешип ташыйбыз смендешип. Мурда ошо бир эле смен болчу, азыр балдар чоңойгондо байланыштуу батпай калдык машинага. Азыр эми 3 смен болуп ташып атабыз. Биз таанышып чогуу турмуш курганыбызга 2012-жылы баш кошконбуз. Ушу май айында жазында болчу. Оюбуз бир, экөөбүздүн оюбуз бир. Ар бир жасаган ишине колдойм, кошулам. Жолдошумду сыйлайм. Ошо жасаган техникаларына мен да өзүм суктанам. Көп эле адам жасай бербейт мындай нерселерди. Муктаждыктан жасап баштады да. Мен мисалы үчүн мактанып коеюн, кээ бирлердин келинчегиндей болуп, ар кимге жалдырабайм, оңдоп берчи деп сантехникке барбайм. Стиральныйым бузулса да оңдоп берет, духовкам бузулса да оңдоп берет. Үй шартында үйдөгү жумуштарыма аябай эле жардамы чоң жасаган техникаларынын. Кадимки эле жөнөкөй кол мясоровкада мотор кошуп, электронный мясоровка кылып берди. Кыш кызын биз чоң үй болгон үчүн кыш кызын көбүрөөк салат жабам кышкыга. Ошондо кол менен тартып отурчумун да менчи. Анан бул көрүп жасап берейинчи деп мотор кошуп берди. Кадимки эле стиральныйдын моторун кошуп берди. Ошол менен мага аябай жеңилдик болду. Кичинекей балама бул экскаватор оюнчук деп жакшы көрөт. Анан кийин магазинден сатып берген пластмасстар бат эле сынып калат экен. Анан буну жасап берди эле, буга деле бир 3 жылдай болуп калды жасап бергенине. Алиге чейин ойнойт, кызыгып. Тиги кошуналарыбыздын балдары да кызыгат, келип ойноп кетип жүрдү бул экскаватор мененчи. Өзүңүздөр көргөндөй далда техникалардын баардыгы ушул жерден чыккан. Ушу физика сабагын жакшы көрчүм. Анан ушуларды жөн эле баягы илхом келип жасап койгом. Бул деле оңой көрүнгөн менен аябай жазай кезең татаал нерсе экен да. Бул деле ошол балдарым да кызыгат, анан жасап бергем ушуларды. Күйөөм эмне кылса да колдойм, мен жолдошум менен сыймыктанам. Мисалы үчүн үй болгондон кийин башка тирилик болот, башка болот. Мисалы үчүн жолдошум бул техника жасап же бир нерсе оңдоп жаткан убакта мен кой көңүлүм бурбай эле коеюнчу, колун кармабай эле коеюнчу деп анча-мынча мал келге өзүм жайгарып кое берем. Мешайт этпей эле коеюнчу депчи. Дыйкан болгондон кийин жумушуңду жеңилдетиш керек да. Көп эле нерсе жасайын деген пландарым бар, Кудай буйрса, аманчылык болсо. Жанагы ноя жулгуч, жанагындай биз жерде көбүнчө перес, помидор көп тигебиз да, ошондой тикиш жасайын дегем. Буга чейинки оюм неме жасайын деп жүрчүмүн, жанагындай тоого чыга турган пикап деп коет го. Анан буга калса билбейм, ошондой баштасамбы деп атам, быйылбы, жемки жылы аманчылык болсо. Чоң кылып жасайын дегем да. Өзүм кызыгам ошого. Сыртка тоого, жанагы охотага, жайлоого барганды жакшы көрөм өзүм.